Кыргызстандагы 9 мекенчил коомдук ишмерлер 7 дубандан жана 2 шаардан 7 мырза 2 айын биригип элге социалдык жардам берүүнү көздөгөн Жоламан элдик такси социалдык долбоорун түзүштү. Уюштуруучулардын айтымында ишмерликтен түшкөн кирешенин 30% элдин актуалдуу маселесине жумшалат. Мүмкүн тышкы карызды жабыш керек, балким кайракы жерлерге суу чыгарылаттыр, а балким стартап аттуу жаңы элге пайдалуу долбоорлорго жумшалаттыр. Баары элдин катышуусу менен ортодо талкууга салынып жумшалат, деди негиздөөчүлөрдүн бири Туратбек Керимкулов. Ошондой эле Керимкулов кошумчалаганда элге бөлүнгөн үлүш 30% чынында эле аз үлүш эмес. Бул үлүш элдик казына фонд аркылуу элге жумшалат экен. Мындай милдеттер мекеменин токтом чечими менен бекитилген. Яндекске окшогон чет элден келген чоң компаниялар кирип алып жылына 2 миллиардтан ашык сомубузду алып чыгып кетет экен. Анан мен ойлондум, ушул биздин ушуну кыргыздын жаш балдары деле жасайт, буларга колдоо жок болуп атыптыр дедик дагы. Биз Кыргызстандын ар бир аймагынан биригип 9 негиздөөчү болуп алып, ушул жаңы Жоламан деген такси компаниясын ачып атабыз. Жоламан такси кызматынын эң негизги принциби жоопкерчиликтүү сылык кызмат. Буйрутма жүргүнчү аял затыбы, жаш балабы же баалуу буюм жеткирүү болобу жоопкерчиликтүү кызмат көрсөтөт. Элге кызмат кылуу деген бул бизнес эмес, бул бизнес катары эмес. Ушул кызматты бир өзүнчө бир туура деңгээлге көтөрөлүк деген ниетте баштадык. Мындан сырткары унаа тармагындагы профсоюздун алкагында такси айдоочуларына да иштөө, жашоо шарттарын жакшыртуу максатында юридикалык, техникалык, социалдык жана финансылык колдоолор каралган. Ыңгайлуу технологиядан тышкары акция, бонустар, буйрутмадан комиссия башкаларга салыштырмалуу 2 эсе арзан жана башка көптөгөн жакшы шарттары бар. Түшкөн пайданын 30%-ин биз элдин өзүнүн кызыкчылыгына жумшайлы деп атабыз да. Мындай элдик мисалы ар кандай жардамдарга, экинчи жагынан ошол таксилердин өзүнө деле юридикалыктан, финансый жактан, экономикалык жактан жардам берели деп атабыз. Кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн заманбап интернет тиркемеде иштелип чыккан. Ал Google Play жана App Store'до жеткиликтүү. Эң башкысы унааны тандоо мүмкүнчүлүгү бар жана баасы да кымбат эмес. Жүргүнчү болсо интернет тиркемесинде жакынкы такси унаалардын сүрөтүн, аралыгын, чыккан жылын жана айдоочусу тууралуу маалыматтарды ала алат. Бизге кирген таксилер Кыргызстан боюнча иштесе болот. Кыргызстан боюнча онлайн режиминде неме бере алат да. Биздин картабыз онлайн режимде Кыргызстан боюнча кайсы айыл барат, кайсы көчөгө барат полный көрсөтүп өзү апарып коет. Уюштуруучулар Жоламан такси кызматын колдонгонуңуз бул элиңиздин камын көргөнүңүз гана эмес, бул дагы сиз үчүн ыңгайлуу жана жоопкерчиликтүү деп белгилешет. Дал ушундай элди ойлогон социалдык бизнестер мекенибизде көп болсо, башка коммерциялык фирмаларга бул элдик ишмерлик үлгү болоруна ишеним чоң. Социалдык долбоордун башкы ураны жолдо жүргөн жолоочуларды жолдун пири Жоламан колдосун.